Өзбекстандан бөлүп чыгарып, Кыргызстандан жерлерди бөлүп берип, анан Тажикстан мамлекетин курганбыз. Саясатчы Камчыбек Ташиев Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго чукул кайрылуу жасап, Тажикстандын Согди облусунун ички иштер министрлигинин бөлүмүнүн башчысы генерал-майор Абдулла Навживановдун эгер тарыхты карап чыкса, мурун баткен эч качан кыргыздардын жери болгон эмес деген сөзүнө каяш айтты. Айта берип, тилкешил демекчи, бийлик элерине чек ара маселесин чечүүдө чечкиндүүлүккө, айкындуулукка жана жергиликтүү элдин талабын эске алып сүйлөшүүнү жүргүзүү керек экендигин көптөн көп кайрылып суранып келдик. Мына эми Тажикстандын атайын бийлик өкүлү биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө шек келтирген сөздөрдү официалдуу жыйында билдирүү жасап турат. Бул жорукту шылдың катары кабыл алып жана тиешелүү жоопту катуу беришибиз керек. Жерге тал, Мургап жана Кыргызстандын айылдарын, жер аянттарын кайтарып алуу боюнча иш-аракеттерди баштап, Тажикстандын элчисин кайтарып жөнөтүп, бардык байланыштарды токтотуу зарыл. Урматтуу президент, менин сунуштарымды эске алып, чечкиндүү кадамдар таштаңыз. Кашык каныбыз калганча мамлекетибиз үчүн туруп беребиз. Элибиз мындан да опурталдуу кыйынчылыктарга чыдаган, бирок мамлекеттүүлүгүбүздүн бүтүндүгүнө сырттан шек келтирүүгө жол бербей келген. Кыргызстаныбызды шылдыңдаган үчүн жооп берсин, деди кайрылуусунда Камчыбек Ташиев. Эске сала кетсек, Тажикстандын Согди облусунун ички иштер министрлигинин бөлүмүнүн башчысы генерал-майор Абдулла Навживанов кызматка дайындангандан кийин 12 февралда биринчи пресс-конференциясында Согди облусунун укук коргоочулары үчүн Кыргызстан менен чектешкен чек ара маселеси терроризм жана экстремизм менен катар эле негизги көйгөй болуп саналарын айтып, бул көйгөйдү биздин ата-бабаларыбыз мурас катары калтырды. Эгер тарыхты карап чыкса, мурун баткен эч качан кыргыздардын жери болгон эмес. Менин бабаларым кыргыздарды алып келип, аларга жер берген. Ал эми бүгүнкү күндө бул биз үчүн көйгөй жаратууда деп айткан. Маалымат булагы Назар Ньюс Чекиткейжи. 14 февраль күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализодо чакыртылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда кыргыз тарап Тажикстандын Согди облусундагы ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын генерал-майору Абдулла Навживановдун чек ара тууралуу айткан сөзүнө кескин тынчсыздануусун билдирген. Белгилей кетсек, өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Тажикстандын Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Абдулла Навживанов эгер тарыхты карап чыкса, мурун Баткен эч качан кыргыздардын жери болгон эмес деп эсептейт. Бул тууралуу Баткен облусунун өкүлчүлүгү жооп берген. Тажикстандагы Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Абдулла Навживанов өз жеринде маалымат жыйын уюштуруп, Кыргызстандын Баткен облусу жайгашкан аймак Тажикстанга тиешелүү деген чагымчыл маанайдагы билдирүү тараткан. Буга байланыштуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Тажикстандын укук коргоо органынын жооптуу жетекчилеринин бири Навживановдун билдирүүсүн чек арага чектеш элдин ынтымагын бузуп, элди кооздоо үчүн жасалган чагымчыл аракет деп билдирет деп жазылган облус өкүлчүлүгү тараткан маалыматта. Эске сала кетсек, Тажикстандын Согди облусунун ички иштер министрлигинин бөлүмүнүн башчысы генерал-майор Абдулла Навживанов кызматка дайындалгандан кийин 12 февралда биринчи пресс-конференциясында Согди облусунун укук коргоочулары үчүн Кыргызстан менен чектешкен чек ара маселеси терроризм жана экстремизм менен катар эле негизги көйгөй болуп саналарын айтып, бул көйгөйдү биздин ата-бабаларыбыз мурас калтырды. Эгер тарыхты карап чыкса, мурун Баткен эч качан кыргыздардын жери болгон эмес. Менин бабаларым кыргыздарды алып келип, аларга жер берген. Ал эми бүгүнкү күндө бул биз үчүн көйгөй жаратууда деп айткан. Маалымат булагы Назар Ньюс Чекиткейжи. Көрүп өз көзү менен элдин акыбалын, алардын анча-мынча проблемаларын мындай айткан сөздөрүн угуп келдим. Эми ошол Кокташка дагы силер менен жолугуп кетейин деп келдим атайын. Урматтуу угандар, эми бүгүнкү маселени бүт Кыргызстан билип турат. Кыргызстандын ар бир жараны, ушу Баткенде болуп аткан окуяны, Көкташта болуп аткан окуяны, Аксайда болуп аткан окуяны ар бири билип турат. Ошондуктан ошолордун катарында мен дагы Бишкектен ошону көрүп, билип туруп, унчукпай отура албадым. Унчукпай отура албай, өзүм барып көрүп билип келейинчи. Эмне болуп атты экен элибиз деп келдим. Бул жер, урматтуу угандар, мына бул жерибиз, мына биздин топурагыбыз, жерибиз бир эле силердики эмес. Бир эле мына Көкташтын элиники, Баткендики эмес. Бул ар бир кыргызстандыктын жери. Менин дагы жерим. Силердин дагы жериңер, баарыбыздын жерибиз. Ошондуктан биздин жерибизде ушундай маселе болуп аткандан кийин ушуну көрөйүн деген максатта келип отурамын.
Эми бул маселе ачык айтыш керек. Бул эки мамлекеттин ортосундагы маселе. Эки мамлекеттин ортосунда маселе болгондуктан бул бир гана жол менен чечилет. Сүйлөшүү жолу менен. Чабышуу жолу менен чечилбейт тууганда. Чабышып, мен мындан күчтүүмүн, ал менден күчтүү деп тытышып, чабышып чече албайбыз. Эки мамлекеттин ортосунда болгондон кийин биз буну дипломатиялык жолдор менен, сүйлөшүү жолдору менен, переговорлор менен гана бүтүрөбүз. Бирок ошол переговорлордо, ошол сүйлөшкөндөрдө мамлекеттин кызыкчылыгын, ушул жерде жашаган ар бир адамдын кызыкчылыгын сактаганга бүгүнкү бийлик милдеттүү. Биз бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Мына ушул азыркы бийликте отурган адамдарга, ушул бийликти мына өкүлдөрүнө представлять этип келип аткандарга мүмкүнчүлүк берейли. Сүйлөшсүн ошолор. Чечишсин ошол маселени. Чечиш үчүн биз талапты коюшубуз керек. Бирок чечкенде мына кече жылмалап коюп маселени бүгүн чыгып атат, туурабы? Бүгүн жылмалап койсо, эртең дагы чыгат ушул маселе. Ошондуктан биринчи жол эмес да бул. 80 жылдан бери сөз бериңиздер. Ошондуктан, урматтуу туугандар, ошондуктан маселени тамырынан чечиш керек. Чечкенде канчалык кыйын сүйлөшүү болсо дагы, канчалык оор сүйлөшүү болсо дагы, башка болсо дагы элдин кызыкчылыгы үчүн, элдин коопсуздугу үчүн маселени чечүүгө милдеттүү. Биз ушуну талап кылышыбыз керек. Бул бүгүнкү күндөгү биздин же силердин ар бир граждандын укугу эмес, бул биздин милдетибиз. Милдетибиз. Биз кантип болбой калды, жүрбөй калды деп туруп бир карыш жерибизди же эки карыш жерибизди алдырабыз. Биз алдырбайбыз. Мына бүгүн жума күн, урматтуу туугандар, биздин жан коңшуларыбыз дагы алхамдулилля мусулманбыз деген мусулман калк. Ушул жерде турганыбыздын почти 100% мусулманбыз. Мусулмандар бири-бирине таяк көтөрүп, бири-бирине капа кылып, тем более бири-бирин өлтүрүп соктурганга жол бербешибиз керек. Биз бир тууган элбиз. Бир тууган элбиз. Ошондуктан биз булар менен жакын коңшуларыбыз менен сүйлөшүп чечишибиз керек. Буларды биз ачык эле айтайын, душман катары көрбөшүбүз керек. Коңшу катары көрүшүбүз керек. Коңшулар бири-бири менен тил табышпай, кичине талашып кеткен катары көрүшүбүз керек. Душман катары көрүп албагыла. Айрыкча мындай жаш балдар бар, каны кызык балдар бар. Ушул туура түшүнгүлөр. Эгерде каны кызуулук кылып туруп, силер бир иш кыла турган болсоңор, алар дагы бир иш кылат. Ошентип көбөйүп кетет. Ошондуктан, урматтуу туугандар, биз кичине сабырдуулук кылайлы. Сабырдуулук кылайлы. Мүмкүнчүлүк берели сүйлөшкөнгө. Жана гана кеттик десе 5-6 оозубуз жүзүбүз чогулуп алды, чаап кетип кала бербейли. Бирок, урматтуу туугандар, бул биздин урматтуу коңшуларыбыз билиш керек. Эгерде бизге бир муштум көтөрсө, биз 2 муштум көтөрөбүз. Эгерде бизге 2 муштум көтөрсө, биз 10 муштум көтөрөбүз. Биздин мына коңшуларыбыз билиш керек муну. Биз буларга мусулмандык бир туугандык менен жакшы мамилени кылганыбызды, булар бизди мындай коркуп калды деген мамиле ойго келбеш керек. Биз кыргыздар эч качан корккон эмеспиз. Бир карыш жерибизди эч кимге бербейбиз. Мына ошого турушубуз керек биз. Турушубуз керек. Эч качан кайсыл башыбызга күн түшкөндө дагы биз ата бабаларыбыздын жерин, өзүбүз туулуп өскөн топурагыбыз алтын жерди эч кимге бербейбиз тууган. Мына ошону, урматтуу туугандар, биз тынчтык жолу менен чечүүгө аракет кылышыбыз керек. Мен муну айтканымдын себеби сөзсүз түрдө мен муну айткан сөздөрүм буларга жетет. Булар угат, билет. Бирок дагы бир жолу айтайын. Ушул бул проблема Көкташтын эле проблемасы эмес, Аксайдын эле проблемасы эмес. Бул бүт Кыргызстандын проблемасы. Кыргызстандагы ар бир кыргызмын деген, ар бир кыргызстандыкмын деген ушул проблеманын үстүндө азыр ойлонуп отурушат. Мен ойлоймун, урматтуу биздин президентибиз, мамлекетибиздин башчысы, өзүңүздөр жакшы билесиздер ал кишини. Жанагы ыймандуу, мындай бир ынсаптуу, жакшынакай киши экенин билесиздер. Туура бул жердеги кээ бир адамдар, кээ бир бийлик өкүлдөрү